газды коюп коюптур уже буга. Оңго солго бургузуп, Капарабанын Кашкаатынын колуна. Ошондой болуп чоңоюп калыптыр. Асыл маалыматын айтың эми, качан келген сизге, каяктын аты кандай? Бул кол бала укам. Өзүң билесиң. Ооба. Билесиң. Өкмөттүн ушу барпынын жылкылары укам. Bunun yaşı 5 asый. 5 asый, ulağı buna palvan çağıp atadı. Ulağını özün bilesin, kol bala ukam. Çuvaktagı çaptı? Çuvak çağıp attı. Sorunlarga özün jakşı bilesin, sorunlarga taşta öyle açtı. Bu yıl? Oşo ukam boyu, şu benim çamam 1.65 çıksa gerek. 1.65 çıksa gerek ukam. Bu Капарабанын Кашкаатынын колуна. Ушундай болуп чоңоюп калыптыр. Ассаламу алейкум ат сүйүүчүлөр. Амансыздарбы? Бүгүн өзүмдүн жеримде Барпы айылында ушул ак жалаттын маалыматын сиздерге алып берейин деп видеону баштадым. Анда эмесе сиздер каналга катталып, класстан басып, жакшы ой пикирлерди жаза кеттиңиздер. Азыр булдун ээси Кайрат деген иним Бишкекте, атты Курманбек деген ушул айылдаш иниси көрсөтүп атат. Анда эмесе видеону толук көрүңүздөр. Баасы да жөндүү болот. Мынакей, Кайрат инем телефонда, өзү Бишкекте айтып өттүм. Маалыматын телефонда берген атат. Кайрат, маалыматын бере берели. Маалыматы аттын жашы жаңасы. 4 жаш жаңасы. Ооба, кулунан бери ошол өзүбүздүн белерден, өзүбүздүн аттардан туулган пай болчу. Соңой мындай сатайлы дедик эле, акча керек болуп аттı эле. Аттын жашы жаңасы. Улага өтө деле чабылып, салынып, баягында болгон эмес. Былтыр кышында бир-эки ошо айылдагы баягы эчки улактарга бир-эки салып, мына ашырып, чаап ошондой кылып кичине үйрөтүмүш болгонбуз. Алган адам өздөрү ошо каалагандай кылып тарбиялап эмес болот деми. Бирок салган жака барат. Чукаштары жакшы. Жакшы экен. Энем баласы. Энеси. Энеси ооба, атасы ушул аргын болсо керек эле. Атасы деле ушул Барпыда улактарга, чоң улактарга чалып жүргөн ат. Ошол эми маалымат. Атасы деле азыр биздин айылда айгырда жүрөт окшойт, Атасы деле ушул Барпыда колмо-кол сатылып, ушул айылда эле ушул үйгө коюлуп, улактарга чалып жүрөт. Жакшы экен. Энеси кандай болчу, Кайрат? Энеси өзүбүздүн бийлердин баласы болчу. Бул энеси деле ошол таза кыргыз бийле. Былтыр ошол өзгөндөн байыш балбанга бир 4-5 атканмын. Ошолордун ичинде чоң пулга кеткен бийле апасы. Жакшы экен, жакшы иним. Ал бийлер азыр бул апалар азыр Өзбекстанга, ал Байыштан арага Өзбекстанга кирип кеткен бийлерчи. Ошол өзүнүн кол бала кыргыз бийлеринин баласы. Апасы аргын. Жакшы экен. Мен буга чейин дагы бул Кайраттын үйүр бийлерини жайлоодон да тартып келип жүргөм. Жакшы бийлери бар. Неме, Кайрат, бунун баандай кылык жоругу, мүнөзү, күлүктүгү, куруштугу жөнүндө кандай? Акайым бул колго жош эле. Азыр мен өзүм Бишкекте болуп, папам өзү эле карап атат. Үйдө караганга адам болбой атат. Өзү суусун берип, өзү отун берип, өзү карап атат бар жогунчу. Колго жок. Анан эң бай жашты кылып кичине секирип эшикке алып чыксаң ойношу мүмкүн, атак мындай тепсе, баягындай адаттары жок. Анан эми улагына келген болсок, улагы чоң улактарга чабылган эмес, жаш нерсе. Былтыр бизден иштеп болгон үчүн кол тийбей ошол айылда бир-эки полвон көлөбүз бар эле, ошолор бир-эки улактарга чаап үйрөтүп ошондой болгон. Ошол маалыматы. Жакшы чыкканбы тобу? Барыш чыгыштары? Тобу жакшы, топко кириши, чыгышы, эми бирок тарбия керек да барыбыр, жаш нерсе. Барыбыр эмесин көргөнсүң да. Топко киргендери жакшы. Анда шекери баягынтип чапчып жаңагындай нерселери жок. Жакшы экен, иним, жакшы. Чукаштары да жакшы, быйыл ат үйдө эле турду. Кече бир калдык куру калганыма. Ага дер ошол огород деле арканда алып, аркы берип койду, үйдө эле жүрдү эле атчы. Жакшы экен. Быйыл эми үйрөтүп чаба турган жашка толуп калыптыр да, 4 жашка толсо. Азыр метрге да ченеп коебуз. Кайрат иним баасын айт эми, иним. Жакшылап, жана сүйлөшкөн боюнча. Ака, өспүрүмдүн баасыны 250 миң деп атам. Азамат. Жол жобосуна кой беремин. Азамат экесин. Сенден алган адам жакшы чыкса өмүр бою эстеп жүрсүн,
Ооба. Алган адамга насип кылсын, бирок жаман нерсе эмес. Алган болсо жакшы эле. Атасы дагы топко кирип топ аралап жүргөн чоң топторду, чоң улактарды. Ошол эми. Жакшы. Насип эткен болсо сүйлөшөбүз. Жакшы экен. Ошондо келишебиз. 250 миң кеми бар. Жол болсун, назар берсең кой беребиз. Жакшы экен. Жакшы. Эми мен жакындан тартайын. Мен жакындан тартып көрсөтөйүн сиздерге. Азыр озун аштырабы экен? Аштырабы. Атасына окшош болуптур, фигуралары. Түсү гана тартчы. Назосу. Жөн. Назосу. Үстү жагын ачыласың, асты көрүндү окшош. Төнтөр. Үстү дагы бар экен, мына. Төртөө бирдей экен да. Маңдай кылыштерим бе? Аштырабы экен? Андык жагасы да. Ооба. Жакшы экен, мына кабагы, жагы, Рашидтин акжалаттарына окшоп кетет го. Могу жака бурчу. Бер жака бур. Маңдайынан тартайын. Болду, кой тур мына. Мына бул маңдайынан кулак башыны, аралыктарын ар жак бер жагын көрөм дегендерге. Мына омуросу төш жагы. Мына туяктары такалаптыр. Туяктары да кара жанагындай экен. Жакшы экен. Артык туяктары. Ичкери жактары. Бели, соору. Ар жак кайдачы? Болду кайтып, Атасы ушу аргын аралашы бар болуш керек. Чоң ат бирок атасы. Могу жака. Атасын деле баягындай айгыр коюп такай чаппайлы айгырга пайдаланышты окшойт чагым, Ооба. Айгыр жакшы да. Кышта пайда болуп калат да, кыштын орто ченинде атасы. Жакшы экен. Куку эми чиним оңго солго тегеретип атты кайрып кагып көрсөтүп коем, тарбиясын. Тездигин көрсөтсөң болот. Кайраттын дагы 1-2 үйүр жакшы бээси бар. Бир бең тууп койгон иним жөндүрө кайтыр. Бияка жогорайда. Жакшы чыгып калса сени эстеп жүрсүн алган адам. Десем макул деп эле калды. 350, 300дүн үстүнө айтам деп аттылы. 350 бир нерсе деп аткан. Жакшы. Бул жагы. Да келишесиңер, көрөсүңөр. Айтып атат, жакшы нерсе экен. 1-2 гана улак көргөн. Калганын өзүңөр тарбия аласыңар. Буга чейинки тарбиясын көрүп атасыңар, мына. Газды коюп коюптур уже буга. Оңго солго бургузуп буга чейин. Эми калганы улактагы өнөрүнү туура тарбиялап алсаңыздар жакшы экен. Кукураслы өткөндө сенин атыңды дагы тарттык эле, каяка кетти? Токтогулга кетти. Токтогулга кеттиби? Токтогулук балдар алды. Жакшы экен. Жакшы дейби, рахматын айттыбы? Ооба ака, өздөрү үйгө келип алып кетишти. Үйгө келип сүйүнүп күтүп кетишти. Жакшы экен. Жакшы иним. Мына ушул ат болду туугандар. Мына асты жагы. Мына үстү жагы атайын түз болсун деп арматура койдук. Көрсөңүздөр болот. Могу бетинен да тартайын. Түз жагын. Метрге ушундай кылып ченедик. 59 калат.